Кыргызстан экономикалык стимулдаштырууда ички ресурстарды активдүү колдоно баштагандыгын премьер-министр Мухаммедкулы Абылгазиев өкмөттүн кезектеги жыйында билдирди. Муну менен биз атаандаштыкка жөндөмдүү экономикага негиз түптүп жатабыз деди. Өнөр жай субъекттери тарабынан 127,5 миллиард сомдук продукция өндүрүлдү. Жарым жылдын ичинде бир катар ишканалар ачылды. Анын саны 108 ишкана. 108 ишкана кирип, 25.200 жумушчу орундары түзүлдү. Ошол 25.200 жумушчу орундун ичинде 23.000 жумушчу орун бул жеке ишкерлерден ачылган жумушчу орундар. Мындан тышкары өнөр жайда 2820 жумушчу орунду ачылды. Анын ичинде тамак аш жана кайра иштетүүгө жана мен айтып аткан 108 ишкананын 42 ишканасы тамак аш жана кайра иштетүү ишканалары болду. Булар тарабынан 1278 жумуш оруну түзүлдү. Биздин өкмөттүн эң башкы саясаты биз айтканбыз, бул жумушчу орундарды түзүү. Жаратмандык деп айтканыбыз ушуга шайкеш келет деп ойлойм. Жакын караларда мына жаратылыш ресурстарын пайдалануу жаатында макмал экенин билесиздер. Өткөн жылдын жарым жылдыгында токтогон. Ачык тендер өткөрүүнүн натыйжасында 75 миллион долларлык инвестиция келип, мына азыр биринчи акча каражаттары келип түштү. Жакында Кичи Чаарат даяр болуп калды ачууга. Билесиздер, 140 миллион доллардан ашык инвестиция болот. 450-ге жакын жумушчу орун ачылат. Мына жакын карада бул ишкананын дагы Тоо-Кен тармагында ачабыз. Өкмөт башчы бизнести өнүктүрүү боюнча стратегия өзүнүн түшүмүн бере баштаганын билдирди. Ага ылайык ишкердик субъекттерди текшерүүгө 2 жылдык мораторий киргизилип, текшерүүлөр 2018 жылга салыштырмалуу 88%га кыскарган. Мындан тышкары жаңы ачылган ишканалар 5 жылга салыктан бошотулду. Бизнес-омбудсмен институту жана мамлекеттик жеке өнөктөштүк борбору, улуттук башкаруу компаниясы акционердик коому түзүлдү. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк ГЧП боюнча бир нече гемодиализ борборлору ачылды. Жалал Абадта, Ошто. Өзгөчө Бишкектегиси бул Орто Азиядагы эң мыкты жабдыктар менен жабдылган гемодиализ борбору болуп ачылды азыр. Инвестиция жаатында биринчи кварталда 177 миллион доллар инвестиция келди. Түз инвестиция бул жана мамлекет кредит каталы алган эмес, түз чет элдик жеке инвестициялардан 177 миллион доллар келди. Биринчи кварталдын гына жыйынтыгында. Муну да биз азыр жарым жылдыкта чыгарабыз. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 50%га көп. Негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 49 миллиард сом болуп, 6%га өстү былтыркы жылга салыштырмалуу. Мамлекеттик инвестициялар программасы боюнча бюджеттен жарым жылда 4,5 миллиард сом жумшадык. Өзүбүздүн бюджетибизден ПГИ деп коебуз, ПГИ программаларынын өзүбүздүн милдеттерибиз бар, ар бир кредиттик долбоордо. Ошолорго 4,5 миллиард сом жумшадык. Капиталдык салымдар жана айткандай 1 миллиард 800 миллион сом азыр каралып, ошонун натыйжасында 86 объектиде курулуш иштери жүрүп атат. Мектеп, бала бакча, театр өзүңүздөр билесиздер, жакында 200 миллион сомдун тегерегинде 3 театрды капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча буга да кол койдук. Медициналык мекемелер жана таза суу объекттери салынып атат. Бул иштердин баардыгы аймактарды өнүктүрүүгө алып келет. Ал үчүн биринчи кезекте экономика маселелерин чечүү зарыл. Бүгүнкү күнү жакшы натыйжалар бар. Жаңы жумуш орундарын түзүлүп, социалдык маселелер чечилүүдө. Ошону менен бирге убакыт активдешүүнү талап кылат. Калк өзгөрүүлөргө даяр, ал эми аймактардын жетекчилери даяр эмес дейт өкмөт башчы. Эң биринчи мен ойлойм, бул аймактарды өнүктүрүү 70% экономикабыздагы проблеманы козгоп чыкты. 70% элибиздин кандай келечекке, кандай өзүнүн келечеги кандай болор экен ошону козгоп чыктык. Азыр эң башкысы азыр мамлекеттик саясат. Атка минерлер анын ичинде ушу азыр чогуу отурган, ушул залда отурган
коллегаларыбыздын бардыгы тең, көйгөйдүн бардыгы социалдык көйгөйдүн бары. Ошол региондордун өнүкпөгүнөн, аймактардагы проблемадан келип чыгып аткан. Себеби дегенде миграциялык процесстер, жакырчылык проблемасы, жаратылыштагы экологиялык проблемалардын бардыгы ошол аймактарда. Мына ошон үчүн биз жанагы аймактардагы айтып аткан суу проблемасын, коммуникация проблемасын, билим системасындагы проблемаларды, саламаттык сактоо жаатындагы проблемаларды, айыл чарбасындагы проблемалар. Себеби дегенде аймак бул айыл чарбасы. Ушулардын баарын чечмейин бул саясат жүрүш керек. Биз ошон үчүн мына акимдерди чакырып ушул жерде сүйлөшүп атканыбыз бекеринен азыр акимдердин да өзүнүн бул саясаттагы ордун акимдерге жана область жетекчилерине берип аткан биздин ишеничибиз ушунун баарында ойгот. Элибиз азыр ойгонду. Элибиз даяр, иштеп атат. Ар ким өзүнүн көз карашына жараша иштеп атат. Демек биз эмне кылыш керек? Булардын баарын консолидация кылышыбыз керек. Бириктирип, ошол жалпы президенттин жарлыгына буруп, ошону жүргүзүшүбүз керек. Жалпысынан концепция кабыл алынган, ошол концепцияны аягына чейин аткарышыбыз керек. Өкмөттүн областтардагы айрым ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн маалыматын уккан соң премьер-министр ар ким өзүнүн аймагындагы көйгөйлүү маселелери, кайсы мамлекеттик органдар өз ишин аткара албай жатканы жана башка кыйынчылыктар тууралуу маалымат берип туруусуна басым койду. Аким кээ бирлер балким кайсы документке кол койгонду деле билбесе керек. Ошон үчүн буларды акимден баштап, ошол жерде бизнес долбоорду иштеп чыгып аткан, экономикага жооп берген бөлүмдүн башчылары бар да акимдер. Ушулардын баарын окутуп, үйрөтүшүбүз керек кыска мөөнөттүн ичинде. Эгерде бир райондун башы берген документ чийки келип атса, анда биздин даярдыгыбыз абдан төмөн. Кайсы себеп менен алып келип атасыңар, мисалы үчүн? 10 барак кагазды жаздырып алып келип таштап койдуңар. Бул өкмөткө баягы, биз ушунча долбоорду бердик, мен өзүмдүн ишимди аткардым деген мааниде болуп атат да, туурабы? Акимдин милдети ошону келип коргоп, ошонун болгон мүчүлүштөрдүн баарын түздөп, анан каражат алып, ошол бизнести коюш керек ордуна. Вот ошондо акимдин өзүнүн милдетин аткарды болот. Азыр эми жакында мына 9 айда деп атпайсызбы? Акимдердин бизнес проекттерге болгон мамилелери, аймактарды өнүктүрүүдөгү бүт жана айтып аткан мамилелер болгон маселелерге мамилелерин баарын талдашыбыз керек. Ошого аким жарайбы? Аким ошол маселени чечеби, чечпейби депчи. Ар бир шаардын атаандаштык артыкчылыктарын эске алуу менен экономикалык өсүшкө жетишүү керек. Калкты ичүүчү таза суу менен камсыздоо маселесин чечүү керек. 2017 жылдан бери таза суу боюнча бир катар иштер жасалып жатат. Бул максаттарда капиталдык салымдар беренеси боюнча жыл сайын 200 миллион сом каралат. Мындан тышкары донордук уюмдардын дагы каражаттары жумшалууда. 2023 жылга карата республиканын бардык калктуу пункттары ичүүчү суу менен толук камсыздалат, деди премьер-министр. Ирригацияны өнүктүрүүдө да бюджеттен 350 миллион сом бөлүнгөн. Келишимдердин алкагында донорлор аркылуу дагы 134 миллион АКШ доллары ирригациялык түйүндөрдү өнүктүрүүгө жана жерлерди суу менен камсыз кылууну жогорулатууга багытталат. Өкмөт башчы ошондой эле санариптештирүү боюнча аткарылып жаткан иштерге токтолуп, азыркы учурда 6 мамлекеттик компания иштеп баштаганын айтты. Буларды тез арада аткарыш үчүн биз эмне кылдык? Азыр экономиканы секторлорго бөлдүк. Финанс экономика сектору, укук коргоо сектору, коммуникация сектору деп, социалдык сектор деп, ошол 5 секторго бөлүп, 5 мамлекеттик компаниялар түзүлдү. Кээ бирлери мурун иштеп аткан компаниялардын негизинде. Ушул компаниялар эмне кылат? Бардык болуп аткан тармактагы процесстердин баарын автоматташтырат. Автоматташтырып, дегенде мамлекеттик органдар бири-бири менен кызматташуубуз бүтөт. Жана айтып атышпайбы, 189 мамлекеттик кызмат, анын ичинде ошо мамлекеттик болгон органдар бири-биринен маалыматтарды алганда, справкаларды, аныктамаларды алганда, ошол автоматтык түрдө алыш керек. Электрондой формада дегенде алып, анан бири-бирине жанагындай кат түрүндө, кагаз түрүндө иштеген механизмдер жок болот. Экинчиси, ошо мамлекеттик кызмат көрсөтүп аткан мамлекеттик органдардан жарандар
уюлдук телефондогу жанагыдай приложениялар менен, программалар менен электрондук формада бүт маалыматтарды алыш керек. Ушулардын баары тең ошондой бир формага келиш керек. Мына биздин саясатыбыз ошол. Айыл өкмөттөн да справканы айыл үйүндө туруп алса болот деген форма келатат азыр. Мына ушунун баарын тең иш жүзүнө ашыруу үчүн мынакей мамлекеттик комитет иштеп атат. Ишинде көптөгөн жетишкендиктер болду. Азыр мына биздин жанагы мамлекеттик органдардын бири-бири менен кызматташуу боюнча түндүк системасы жакында Прибалтикага барып сыйлык алып келди, билесиздер да. Ошол сыйлыкты алып келип, биздин системабыз туура жолдо өнүгүп бараткандыгын тастыктайт. Ар бир мектеп, почта бөлүмү, медициналык жана кызмат көрсөткөн башка мамлекеттик мекемелер интернет менен камсыз болуп, элге электрондук форматта кызмат көрсөтүүсү зарыл. Ошондо гана жарандарыбыз мамлекеттик кызматтарды санариптештирүүнүн чыныгы пайдасын сезе алышат, деди өкмөт башчы. Премьер-министр райондук жана облустук жетекчилерден өз аймагын өнүктүрүүгө активдүү катышууну талап кылды. Анын айтымында дээрлик бардык райондордо аймактарды өнүктүрүү фонддору ачылган. Бирок көпчүлүгүңөр жеке ишкерлерди туулуп өскөн жерине инвестиция салууга тарта албай жатасыңар, деди премьер. Азыр биз карап чыктык, көптөгөн райондор фонддорду ачкан, бирок кээ бирлери иштеген жок. Аны да азыр талдайбыз биз. Фонддорду ачып коюшкан, өзлөрү эл менен сүйлөшө албайт, элди үндөй албайт жалпы саясатка. А бирок акимдер бар кээ бир. Мисалы үчүн Нокен районунун акими былтыр 88 миллион сом чогултуптур. Нокен районундук. 5 бала бакча, 6 спорт зал, 4 километр асфальт, жана башка инфраструктураны, коммуникацияны. Мына кээ бир акимдер ушундай иштеп атат. Буларды баалашыбыз керек. А иштебегендерге 9 айдын жыйынтыгы менен азыр баа беребиз. Бул Нокен району менен бирге дагы 5 айыл өкмөтү 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча эң мыкты айыл өкмөтү наамын алышты. Сынак 2 топ үчүн өткөрүлдү. Бул алыскы, бийик тоолуу айылдарда жана чектеш макамы бар айыл өкмөттөр. Экинчи топ жөнөкөй айыл өкмөттөр. Биринчи орундар 1 миллион 500 миң сомго байге, экинчи орун 1 миллион жана үчүнчү орун 500 миң сом байге алышты. Биринчи топтун арасында биринчи орун 1 миллион 500 миң сом байге менен фонду менен Талас облусунун Манас районунун Май айылынын өкмөтү. Экинчи орун 1 миллион сом байге фонду менен Ош облусунун Кара Суу районунун Катта Талдык айыл өкмөтү. Үчүнчү орун 500 миң сом байге фонду менен Нарын облусунун Ат Башор районунун Казыбек айыл өкмөтү. Экинчи топтун арасында биринчи орун 1 миллион 500 миң сом байге фонду менен Жалал Абад облусунун Нокен районунун Достук айыл өкмөтү. Экинчи орун 1 миллион сом байге фонду менен Баткен облусунун Кадамжа районунун Үч Коргон айыл өкмөтү. Үчүнчү орун 500 миң сом байге фонду менен Ысык Көл облусунун Тоң районунун Болот Мамбетов айыл өкмөтү. Өткөн жыл биздин айыл үчүн өтө өзгөчө жакшы жылдардан болду. Анткени көптөгөн долбоорлорду тарттык, инвестициялар болду. Мындайча айтканда, дарыгер топ, мекемелер оңдолду, жанадан көптөгөн иштер болду да. Мына ошонун жыйынтыгы. Мындан дагы биз азыр эми токтобой мына быйыл санарипттерге көп багыт көңүл буруп атабыз да. Жергиликтүү жашоочулар улам эле кайсыл бир ишкананы жабууну талап кыла беришсе, анда инвестицияларды тартууга кыйын болот. Мындай пикирин биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Нарын облусунун Солтон Сары жайлоосундагы кеңге барып, андагы жергиликтүү тургундар менен жолугушууда айтты. Мыйзам чегинде иштеген компанияларга мүмкүндүк берүү керек, деди ал. 2 сааттан бери сүйлөшүп отуруп чечим кабыл алдык. Эл дагы ошого макул болду. Чындап эле компаниянын мына ишти 3 ай болуп баштаганына кээ бир маселелерди бүгүнкү күндөгү мамлекеттик органдардын койгон маселелерин экология жаатында, техникалык коопсуздук жагында, башка маселелер боюнча аткара элек жумуштары бар экен.
Ошолордун баардыгын 3 күндөн бери комиссия иштеп, дагы бир сыра жазып беришти. Ошолорду жоюп, анан ишти улантууга компания тараптагы и ушул жердеги жалпы жаамат эл, 2 айыл өкмөттүн эли ошол келип катышып аткандардын баардыгы макулдугун беришти. Буюрса компания ишин улантмак болду. Анан сөзсүз түрдө ошол мына азыр технологиялык жолду салуу иштери жүрүп жатыптыр. Ошол иштерди улантуу менен кошо элдин айткан баягы ушул мамлекеттик текшерүү комиссиясынын айткан талаптардын баарын аткаруу боюнча комиссия иш жүргүзөт. Боронов кендеги объекттерди жана карьерлерди көрүп чыккан соң жергиликтүү жашоочулар менен Солтон Сарыда мал кырылгандыгына байланыштуу сөз жүрдү. Бир катар лабораториялык экспертизаларды жүргүзүүнүн жыйынтыгында малдын 66% өпкө, боор жана ичегинин мите ооруларынан кырылганы белгилүү болду. Убагында малга вакцинация толук кандуу жүргүзүлгөн эмес. Азырда вакцинация жасалбаса мал дагы кырылат. Экспертиза Жонжи Майнинг Кытай компаниясынын ишине байланыштуу эч кандай зыяндуу заттар жоктугун көрсөттү. Адамдардын жана малдын саламаттыгына таасирин тийгизген заттар аныкталган эмес. Топурак жана суу текшерилип, натыйжада цианид аныкталган жок. Кубатбек Боронов өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнө жарандар айткан маселелер боюнча бир катар тапшырмаларды берип, аларды ыкчам чечүүнү буйруду. Жаштардын заманбап дүйнөнүн экономикалык процесстерине активдүү катышуусу, жумушсуздук маселелерин чечүү жана үй бүлөлүк баалуулуктарды өнүктүрүү. Бул жаштар саясатын өзгөртүүнүн 3 башкы багыты деп Кыргызстан жана Россиянын жаштар лидерлеринин форумунда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев белгиледи. Өкмөт башчынын айтымында жаштар жана жаштар уюмдары башкы ролду ойноп, өзгөртүүлөрдүн демилгечиси болууга тийиш. Абылгазиев өкмөт жаштардын ар бир демилгесин жана башталгыч ишкерлерге ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин баса белгиледи. Бүгүнкү форумда талкуулана турган маселелер Кыргызстанда гана эмес, Россияда дагы алды менен дүйнөлүк экономиканын өнүгүүсү жана адамзаттын заманбап көйгөйлөрү менен чакырыктарды жеңүү өңүтүнөн алганда актуалдуу болуп саналат деди. Что значит быть молодежным лидером в реальных условиях? Это прежде всего не бояться лично принимать важные решения. Нести большую ответственность перед окружающими вас людьми, коллегами, друзьями и перед коллективом. В будущем, когда вы станете большими руководителями, эти качества станут главными для вас. Кроме того, лидер должен быть предельно справедливым и внимательно вникать в проблемы людей, руководимого вами коллектива. Встреча с молодежью для меня лично – это всегда свежие идеи, взгляды на жизнь. И находясь среди молодых людей и вникая в проблемы и достижения, глубже понимаешь проблемы общества. Поверьте, это помогает мне как премьер-министру иногда по-иному понимать процессы и принимать правильные решения. Сегодня здесь на площадке форума присутствуют активисты и настоящие лидеры своего дела из регионов 2 стран. Уверен, вы сильные люди, для которых нет преград в этой жизни, которые хотят изменить мир в лучшую сторону и принести большую пользу для своей страны.